камсыздандырылган жарандар үчүн 50 медициналык анализ бекер деп айтылып жүрөт. Жарандардын көпчүлүгү бул тизмени билбейт, кандай анализ тапшырыш керек, кайсыл жака барыш керек жана аны кимдер тапшырат. Биз бүгүн адистерге келдик, сиздерге кайсыл анализдер бекер айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Жакында эле массалык маалымат каражаттарында анализдердин 50ге жакын түрү бекер деп айтылды. Ошол анализдер кайсыл анализдер жана кайсы жакта тапшырса болот? Жазгүл, бекер деген мындай азыркы мезгилде бекер деген сөз болуш керек эмес да. Жеңилдетилген түрдө деш керек. Эмнеге дегенде бул жарандар үчүн акысыз болуп аткандан кийин ал анализ үчүн мамлекет төлөп берип атат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун артынан бул анализдерге ошол эле саламаттык сактоо уюмдарга бюджетине акча кошулуп түшүп атат. Бирок мамлекеттик кепилдик программанын негизинде сиз туура айттыңыз, категориясына карата 3 шартты аткарса жарандар. Бул биринчи шарт. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан каттоодон өтүш керек. Приписка дейбиз. Бул эми үчүн? Бул припискадан каттоодон өткөндөн кийин ар бир киши башына акча төлөйбүз. Бул дагы эле баягы бюджетине түшүп аткан акча. Жана айтканым, бекер жарандар үчүн, бирок мамлекет бул үчүн төлөп берет. Экинчи шарты бул ошол жарандар каттоодон өткөндөн кийин ошол лабораториялык изилдөөлөрдү өтүш үчүн врачтын жолдомосу болуш керек. Жолдомосу жок болуп, каттоодон өткөн болсоң дагы бул анализдерге прескурант боюнча төлөп каласың. Үчүнчү шарт бул камсыздандыруудан өтүш керек, ОМС болуш керек. Камсыздандырылган жарандар үчүн бардыгы каттоодон өткөн жарандарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 12 анализ акысыз. Базалык анализ деп айтабыз. Камсыздандырылгансыңбы, камсыздандырылган эмессиңби, каттоодон өтүп койсоң, жолдомоң болсо, ошол 12 анализди үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз өтөсүң. Бул кайсы анализдер? Бул жалпы кандын анализи, бул заранын жалпы анализи, вагинальный уретральный мазок дейбиз. Канда кантты аныктоо, зарада канды аныктоо, холестеринди канда аныктоо, электрокардиограмма дейбиз. Боюнда бар болгон мезгилде бизден айымдарга инфекцияны аныктоо программу деп айтабыз. Ал кирди. Электрокардиограмма кирди. Жаш балдарга көзүнүн куштугун определять эткен. Ушул анализдер бардыгы каттоодон өткөн жарандар үчүн үй бүлөлүк дарыгер борборунун дарыгердин жолдомосу болсо акысыз. Калган 40тан ашык анализдер 48 анализ деп айтабыз. Биз айттык, камсыздандырылган жарандар бар, анан камсыздандырылбаган жарандар бар. Камсыздандырылган жаран болсоңор, анда бул ошол 12 анализге дагы 48 анализ акысыз, 2 анализ жеңилдетүү түрдө, изилдөө 50%га чейин. Кайсыл анализ? УЗИ и рентгенография. Бул 2 анализди камсыздандырылган гана жарандар каттоодон өткөн болсо, жолдомосу болсо 50%га чейин жеңилдетүү түрдө алат. 48 анализдин ичине бүт гематология, биохимия, иммунология, 48 анализдин ичине бардыгы анализдер кирет. Үй бүлөлүк дарыгерлер амбулаториялык деңгээлде диагноз кое турган анализдердин бардыгы бул тизмеде бар. Бирок азыр көп мезгилде мындай болуп атат. Бардыгы эле биз мамлекеттик кепилдик программанын алкагында мамлекет айтып атат. Мына үй бүлөлүк дарыгерлерде борборлорунда, жеке жалпы дарыгерлер борборунда да ЦОБП деп айтабыз. Ал жерлерде ушул изилдөөдө өтө турган бүт лабораториялык реагенттер болуш керек. Бирок тилекке каршы болбой калышы мүмкүн.
кепилдик программада буну да карап чыкканбыз. Бул үй бүлөлүк дарыгер борборунда же ошо ЦОВПда бул анализ өткөрүлбөй турган болсо, анда жарандарды ошо жакындагы областной больницада болобу же городской жанында больница болобу, ошо менен бул амбулаториялык эмелер келишим түзүшү керек. Жаран үчүн акысыз болуш керек. Ал келишимдин ичинде эки организация өзү келишим түзүп сүйлөшүп алыш керек. Кандай взаиморасчет? Бизде мына кээ бир райондук же айылда мындай ЦЦМдер бар да, ошондо бир анализди мындай аныктоочу лабораторияда мындай жок болуп калышы мүмкүн да, реагент. Ошол учурда жарандар кандай кылыш керек? Ошол учурда жарандарды ошол жанында районный эме барбы, ЦСМ барбы да, городской бир ЦСМ барбы, ошол жака жиберет. Ошол жакта акысыз жаран үчүн жасайт. Анын ошо изилдөөсү өтүп, баягы кагаз эле чыгат да, результаты чыгат. Андай болбой калса, азыр саламаттык сактоо министрлик жагынан дагы чыккан жеке менчик лабораторияларга дагы эле ошол жолдомосу менен бара турган болсо, 50%га чейин жеңилдетүү изилдөөлөрдү өткөрүп берет. Ошол анализдерге, 50 анализге. Если дагы бир жолу айтып кетейин, ал анализ баягы депутаттар дагы айтып атпайбы, эмне үчүн ошол центрде, ЦСМде өткөргөнү мүмкүнчүлүгү болбосо, же реагент жок, же специалист жок болуп калабы, только ошондо өзүндө жок болсо, өзүндө жок болуп, жанындагы государственный дагы эле бир саламаттык сактоо уюмдарында жок болсо, только ошондо гана жеке менчикке 50%га чейин жеңилдетүү менен жолдомосу менен барса болот. Демек, жолдомону көрсөтсө, жеке менчик лабораториялар 50% арзандатуу кылып берет. Ошондой приказ чыккан. Бизде ЦЦМдерде, ошо сиз айткан үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эгерде ошол келген жарандарды, анализдерди жеке лабораторияга барып тапшыргыла деп айта турган болсо, бул мыйзам бузууга жатат экен, туурабы? Андай учурда кандай кылыш керек? Андай учурда биринчиден биз айтабыз. Эмне үчүн мен кайсы жака барып мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүп атканда ушундай суроо бергенде айтам. Эмне үчүн ден соолукка келгенде биз мынтип тартынып калабыз да. Магазинде же базарда просроченный же чирип калган картошка же пиязды берсин, ошол жерде кимине барабыз? Ошол сатуучунун өзүнө барабызбы? Айтабыз, ай мен мына акчаны төлөдүм эле, эмне үчүн мындай болуп атат деп. Ошол эле организациянын руководителине кирсин. Мына мен келдим, мыйзам чегинде мындай болуп атат. Ар бир ЦСМдерде, телевизордо биздин рекламный роликтер чуркап турат. Уголок бар, ал жерде да жазылган, кандай укуктары бар, кандай лабораториялык изилдөөлөрдү алса болот деген бардыгы тизмеси бар. Ошону кичине окуп, карап, өз укугун коргоп, ал жерде ал жетекчи да түшүндүрө албай же ал жетекчи кабыл албай кое турган болсо, бизде күнү түнү иштеген 113 деген шыр байланыш телефонубуз бар. Ал жака чалса болот. Жаран ооруканага жата электе өзүнчө анализ тапшырат, анан ооруканага жаткандан кийин дагы анализ тапшырат. Бул жагы кандай болот? Суроо да мындай туура коюлуш керек да. Ооруканага ошол эле дарыгердин жолдомосу болот. Ошол дарыгер өзүнүн амбулаториялык деңгээлде изилдөөлөрүн өткөрүп, көрүп атат амбулаториялык деңгээлде бул диагноз менен дарылош мүмкүнчүлүгү жок, аны стационарга жибериш керек деп жолдомо жазат. Ошол жолдомо жазарынын астында ошол диагнозго керектүү анализдердин бардыгын ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда өткөрүш керек. Ошол анализдери менен баягы стационарга барып жата турган болуп атканда, ал анализдерин кайтадан кайталоо жок болуш керек эмес. Бирок диагнозуна туура дагы бир кошумча изилдөөлөрдү өткөрө турган болсо, ал жерде бизде амбулатория АДО дейбиз, АДО, КДО дейбиз. Ал жерде өзүнүн лабораториялары бар. Ал жерде баягы жолдомосу болуп камсыздандырылган жарандар болсо, аларга дагы жеңилдетүү түрдө ал анализдерди өтөт. Камсыздандырылган жарандар кимдер?
камсыздандырылган жарандар иштеп аткан жарандар, иш берүүчү ал үчүн 2% баягы соцфондго фонд заработной платадан төлөйт. Биздин пенсионерлер, биздин балдар, мектепти бүткүчү, биздин студент балдарыбыз 21 жашка чыгып жогорку окуу жайында окуп, күндүзгү окуу жайында окуган студенттер, аскер кызматкерлери, жөлөк пул алгандар, анан баягы иш жок болуп, бирок орган занятости официалдуу түрдө өткөн болсо каттоодон, алар дагы камсыздандырылган жарандар болуп саналат. Анан баягы полиси бар, бир жылга 1840 сомдон полис сатып алган, ошо жарандар фермерлер фермерский налог төлөсө, баягы жер үлүшүнө төлөсө, ошол 9 категория бүгүнкү күндө камсыздандырылган жаран болот. Демек, адам жумушсуз калган учурда барып өзүнүн жумушсуздугун мындай тастыктап, ошондой орган занятости барго, ошол жерден каттоодон өтүп койсо, ал дагы камсыздандырылган жарандардын базасына кирет. Ал дагы камсыздандырылган болот. Анан жанагы айткан 48 жана 2 изилдөөнү жеңилдетүү түрдө алса болот. Бишкек шаарындагы номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жалпы катталган жарандар 94.550 жаран катталган. Анын ичинен 71.234 жаран биздин поликлиникага катталган. Бул катталган жарандар мамлекеттик камсыздандыруу программасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу, мындайча айтканда, ОМС ар биринде бар. Ушул жарандар бизге лабораториялык диагностикалык изилдөөлөрдүн кошумча пакетинин 40 түрү менен камсыз болунот. Бекер ошондой эле базалык пакеттин 10 түрү менен бекер анализ тапшыра алышат. Муну биздин көп жарандардын баары билет. Бир күндө бизде 200 адам келип ошо лабораториялык диагностикалык анализдерден өтөт. Ошол 200 адамдын ар биринин алганда гематологиялык, клиникалык, биохимиялык болгондо эле бир кишиге 17 анализдин түрү изилденип каралып чыгат. Ошондо бир күндө 3400 изилдөө жүргүзөбүз. Ушул изилдөөнүн баары эгер бизге ушул жарандар катталган болсо бекер.